Пайгамбар айтат, кимдин 3 кызы болсо дейт. Ошол 3 кызды кийинткен болсо, ичирген болсо, баккан болсо, каржылаган болсо, тарбиялап чоңойткон болсо дейт да. И алардын машакатына чыдаган болсо дейт да. Карагыла, алардын машакатына чыдаган болсо, анан ошол нерсени узатып, татыктуу жерге узатып койгон болсо. Өзү ылайыгына тапты дагы. Колун сурап келген мезгилде жакшынакай кылып узатып, үйдөн эме кылып турмушка чыгарып койду деле. Пайгамбар айтты, мына ушул ата үчүн ошол кызга жумшаган эмгегине кайтарым катары бейиштен башка эч нерсе жок деди. Караңыз, бул жерде сөз жөн гана кыздуу болуп калып, анан ошол кыз байлагатка жеткен мезгилде анан узатып коюп эле бул сыйлыкка жетип калуу эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баарын бирден санап өткөрдү. Тарбиялаган болсо, аны кийинткен болсо, аны ичирген болсо, анын машакатына чыдаган болсо. Анан баланын машакатынан кыздын машакаты көп болот. Алардын таарынычы, алардын сезимталдыгы, алардын сен шүрт эткен нерсени ал тете алсы кулагынын чети менен угуп эле түшүнүп алат. Анан ал айланып келип туруп сөздү тияктан таштайт. Сен аны байкап калсаң байкап калдың, байкабасаң сен кызыңды тарынтып аласың. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кыздарын чоңойткон мезгилде пайгамбар катары отурган жеринен кызы киргенде ордунан тура калып чуркап барып эмне кылган, колунан алган. Кызым келдиңби деп колунан кармаган. Анан келип туруп өзү отурган жерге отургузган. Анан анын жанына пайгамбар өзү отурган. Ошол мезгилде кыз өзүн ким сезди? Ханыша сезди. Мындайча айтканда, ал кыз жер бетиндеги эң кыйын мен атам деп сезет. Бүгүнкү күндө деле ар бир кыз эң кыйын ким деген мен атам деп айтат. А вот ошо жер бетиндеги эң кыйын эркек ордунан тура калып кызынын колунан кармап туруп өзүнүн ордуна отургузган мезгилде ал кыз өзүн ким сезет дегенде, сиз эле айткандай чындап эле ханыша сезет. Ал мезгилде ал эмне дегенде чындап эле мени коргой турган, мени ар кандай кыйынчылыктан тосо турган, мени ар кандай бир көйгөйлөрдөн эмне сактап чыга турган ушул киши деп эмне кылат ал? Тааныйт. Бирок тилекке каршы биз эмне кылабыз дегенде, биз кээде көңүл бир да бурбай коебуз. Кызыбыздын көңүлүнө да карабайбыз. Аны кучактап койбойбуз. Анын чекесинен сүйүп, өп да койбойбуз. Анан кийин ушундай бир өзүбүздү кызыбыздын алдында бир баатыр көрсөткүбүз келет. Натыйжада кызыбыз үйдөн кимди көрөт дегенде, үйдөн ачуулуу, каардуу, эч бир сөзгө келбеген, түшүнгүсү да келбеген, уккусу да келбеген бир таш боор бирөөнү көрөт. Анан кыздын жанагы табиятындагы бар, кыздагы болгон психологиялык өзгөчөлүк эмне дегенде, бул кыздагы болгон аёну, калканды, жанагыдай бир кебелбес зоону асканы издеп аткан сезими эми үйдөн таппай калгандан кийин ал асканы каяктан издей баштайт дегенде, башка чөйрөдөн, сырткы чөйрөдөн издей баштайт.